Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан биздин мекендештер. Биз сиздердин сурооңуздар боюнча бүгүнкү видеодо Toyota Prius, жалангадан Toyota Prius'тарды тартып көрсөтөбүз. Андыктан каналдан алыстабаңыздар. Эгерде каналда биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, бизге катталганды унутпаңыз. Бизге каналга катталып, колокольчикти басып койсоңуз, биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүп турасыз. Биз болсо сиздерге тартуулайбыз. Бул биринчи ак түстөгү Toyota Prius деп коет. Булар гибрид. 2015 жылы чыгарылган. Бул унааны тактап айтканда сборка Японияда деп жазып тур. Бирок негизи өзү Кореядан келиптир. Привезена из Южной Кореи деп жазылып турат. Ал сиздерге жакыныраак алып барып, толугураак маалыматты дагы беребиз. Бул жагынан карап көргөндө, ушундай жаңы келген унааларга кызыккандар болсо, ток менен жүрчү жана экономичный бензин менен жүргөнгө дагы деп кызыккандар болсо, жакшылап көрүңүздөр. 2015 жылы чыгарылган. Азыр биз сиздерге бааларын баарын толуктап көрсөтүп беребиз. Бул унаанын артында парктроник бар экен, көрүңүздөр. Бул жактан карасаңыздар, Hybrid Synergy Drive деп жазып тур, көрүңүздөрбү? Toyota Prius шаар ичинде жана айыл жергесинде жумушка, үй-бүлө менен ары бери басып айдап турганга жакшы унаалардын бири десек болот. Бул современный сол рул уралдагы. Сонун жактарынан көрүңүздөр. Өтө сонун. 2015 жылы чыгарылгандыктан ичиндеги панелдер дагы, торпедалары дагы бираз өзгөчөрөөк. Көрүңүздөр, арткы сидендерин дагы азыр көрсөтөбүз. Боз түстөгү трапечный салондар экен, кадимки эле биздин унааларга сыяктуу эле, бирок жыгы жаңыраак. Эшиктин ручкаларын көрүп алсаңыздар болот. Онун жеринде кошумча түзгүсү бар экен. Бул эмне үчүн коюлган? Балким кечинде унаалардын көзүнө чалышпаш үчүн койгон болушу мүмкүн. Көрүңүздөр бул жагынан дагы. Эми биз сиздерге алдынан алып барып толугураак маалыматты беребиз. 2015 жылы чыгарылган. Сборка Япония, привезена из Кореи деп жазылып турат. Бул жагында Toyota Prius белый, түсү белый, велюр салон, монитор, өтө кымбат мониторлор коюлуп тур. Камера задний, передний камерасы бар экен, парктроники жана биз айтып кеткен пробеги, көрүңүздөр, 32 000 км гана жүрүп тур, болгону. Исключительное состояние деп жазылып тур. Бирок баасы $15 000. Бул менимче унаанын жылына жараша коюлган болушу мүмкүн. Бирок бирок сиздер ойлойсуздар кымбат депчи. Бирок бул жылына жараша болушу мүмкүн. Жылы 2015 жылы чыгарылган. Телефон номерин жазып алыңыздар. Биз кийинки Toyota Prius'тарды сиздерге көрсөтөбүз. Ал эми бул жерде болсо сервис цветтеги Toyota Prius турат. Үстү кара түстө, бирок калган жактары сервис цветте. Бул унаа 2013 жылы чыгарылган. Объему 1.8. Бул унааны дагы өзүңүздөр көрүп тургандай свежий келген. Кыргызстанга оформление каттала элек. Көрүңүздөр. Дөңгөлөктөрү дагы современный дөңгөлөктөр экен. Бул унааны дагы бошотуп кетели. Бул унаанын сиденьялары кожаный сиденье, көрүңүздөр.
Задний отургучтары дагы көжүнө отургучтардан экен, көрүңүздөр. Урулун дагы көрүп алыңыздар, кызыккандар болсо, скоростун көрүңүздөр. Кызыккандар болсо, баасы келишимдүү, расход 4-5 көрүңүздөрбү? Өтө экономичный да, анткени булар ток менен дагы жүрөт, бензин менен дагы жүрөт. Абием 1.8. Телефон жазып алыңыздар. Бул жерде болсо көгүш түстөгү Toyota Prius'tu көрсөтөбүз. Бул унаа объем 1.5. Биз силерге мурданкы көрсөткөн Toyota Prius'тарга караганда булардын 3 эсеге объем слабыйраак экен. Көрүңүздөр, бул жерден дагы силерге толугураак маалыматты берели. 2009 жылы чыгарылган европеец, объем 1.5, задний камера, подогрев сидений, көрүңүздөр, максимальная комплектация деп жазылыптыр, бесключевой доступ деп жазылыптыр. Кыргызстанда жүргөн эмес, телефондун бәрін жазып алыңыздар. Артындагы көрүнүштөр биз кийинки унааны көрсөтөбүз. Бул унаа болсо серия цветтеги 2007 жылы чыгарылган, объему 1.5. Кыргызстанда жүргөн эмес бул унаа дагы. Свежий келген бойдо Кыргызстанга катталган, бирок оформление бул. Бул жерде дагы Toyota Prius'tu көрсөтөбүз. Серебристый цветтеги. Объем болсо 1.8. Жылы 2011 жылы чыгарылган. Пробеги 68.800 км жүрүптүр. Көрүңүздөр, Америкадан келген. Шаар ичинде айдаганга өтө жакшы жана ыңгайлуу. Анткени булар ток менен дагы жүрөт, жана экономичный дагы болот. Бензин менен жүргөн чакта дагы. Бул жактардан жаңы келгендигин байкасаңыздар болот. Көрүңүздөрбү, салондору заводдогудай жаңы турат. Бир да чаң болгон, урулган, чыйылган жерлери көрүнгөн жок. Бул жерде кара көгүш түстөгү унааны көрсөтөбүз. Toyota Prius 2010 жылы чыгарылган, объем 1.8. Пробеги 96.000 км гана жүрүптүр. Баасы келишимдүү. Без вложения. Коробкасы автомат, не вариатор. Салон серый велюр деп жазылыптыр. Камера, передний, задний камералары бар экен. Дополнительный үстүндө эмеси бар экен, көрүңүздөрбү? Люк бар экен үстүндө. Круиз контрол, климат контрол, кадимки унаалардагы эле мындан дагы баары бар.
Біз сіздерге бұл жақтың толығырақ маалыматты беріп қоялы. Бұл жерде ақ түстегі свежий келген, Қырғызстаннан қаталған, бірақ оформление бол элек. Жылы 2011 жылы чыгарган, объем 1.8. Баасы келишимдүү. Коробкасы вариатор, 4-5 расход деп жазыптыр. Булунан дагы сыртынан караганда жакшы абалы. Кызыккандар болсо, артынан дагы жакшылап көрсөтүп беребиз. Бул унааларды элестетип көрүңүздөр. Америкада жүргөн, өтө соонун штаттарынын ичинде жүргөн унаалар десек болот. Ушундай унаалар бизге келип жатат. Көрүңүздөр. Сіздердің уақытыңыздарды мен алып қалмайын. Ичи сырттарын көрсөттүм. Қалған плюстарды болса, маалыматтарын берип кеткенге аракет кылалы. жылы чыгарган Toyota Prius. 2012 жылы чыгарган. Коробкасы вариатор, объем 1.8, 4-5 расход. Америкадан келген, растаможка болгон. Кожаный салон, автозавод, состояниясы жакшы, $11.200. Бұл жерде сервисеттегі Toyota Prius 2010 жылы чыгарылган, 92.000 км жүрүптүр. 100.000 дагы жеткен эмес пробег. Бул унанын дагы объему 1.8, 4-5 расход. Баасы $10.800. Бул унанын объявлениясы бир жагы түшүп калыптыр. Сіздерге акыркы Toyota Prius'ты көрсөтөбүз. Кызыл түстөгү 2015 жылы чыгарылган, объем 1.8, 4-5 расход. Бул унадагы свежий келген. Номерлеринде карасаңыздар, өтө таң калыштуу. Кайсы өлкөнүн номери экен бул? Кыргызстанда эч айдалган эмес, келген бойдо турат. Сіздерге азыр маалыматтарын көрсөтөбүз. Баасы жазылбаптыр. Элек 4.000 км гана жүрүптүр. Ушундай. Биз унаалардын бааларын сиздерге тартабайбыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Каналга жазылганды унутпаңыздар.